Арбаңыздар бүгін қайрадан сфера маек долбоору бүгүнкү биздин талкуулай турган темабыз бизге кандай президент керек. Маегибиздин алдында ушу президенттикке койгон талапкерлер тууралуу интернет бетиндеги айрым пикирлерге токтолсок. Адахан Мадумаров тууралуу. Бакиевтердин учурунда кандай Адахан болсо, азыр деле ошондой. Жагынып жүрбөдү эле Бакиевтерге. Урматтуу достор, Адахан Мадумаров татыктуу саясатчы, мүмкүн жакшы кишидир. Бирок жолду жаштарга ачып бербейлиби? О Кудай, 30 жылда өлкөнү эмне кылышты? Анын ичинде Мадумаров да бар. Актерлук өнөрдөн башка эч нерсени көргөн жокпуз. Ал эми Назарбек Нышанов талапкер тууралуу. Добушту чачыратып бөлгөн кандидаттар тажатты. Бул технологияны өзгөрткүлөчү. Эскилиги жетти. Ал эми талапкер Кубан Чороев тууралуу бир эле билдирүү. Алтын акча каражат фондунан сырткы карызды төлөш керек деп сунуштаганына караганда жаман экономист. Бектур Асанов боюнча баары президенттикке жылынышат. Урматтуу кандидаттар, силер эл астындагы жоопкерчиликти, өлкөнү ойлоп койсоңор болот. Же эмне, аны унутуп калдыңарбы? Ооба, эгемендүүлүктү алгандан тарта канча деген президенттер келген жок. Мындайча айтканда жумшагын да көрдүк, катуусун да көрдүк. Демекчи, бирок ушу улам ыңкылап болуп, караңгылыктын арасында бир жылдыз жангандай элдердин үмүтү да жанып, бирок ал тилекке каршы көпкө узабай тез эле өчүп жатты да. Мына эми жакында эле кайра ошондой бири төңкөрүш дейт, бири ыңкылап дейт. Мындайча айтканда кайра жаңы президент келе турган болуп атат. Бирок эми ошону менен биз ошол туңгуюктан чыгып кетебизби? Бул алдыда чоң суроо болуп турат. Биздин студиябызга ошол азыркы учурда президенттикке талапкерликтерин койгондун арасынан эң жаш талапкер Кубан Чороев мырзаны чакырды элек. Анда маегибизди улантсак, Кубан мырза, кош келиңиз. Мынакей эң биринчи ушу суроом, эмне үчүн президенттикке аттанып жатасыз? Эми албетте бул олуттуу суроо, мен үчүн дагы олуттуу суроо. Эсиңизде болсо, мен ошо 2017 жылдагы өз талапкерлигимди койгон болчумун, бирок ошол убакта саясий кырдаалдыкка жараша мен талапкерлигимди мындай өткөрбөй эле ушу 42 000 добуш топтоп келгем. Ошол добуштарды бир 3-4 талапкерди жокко чыгарып салгам, добуштарын, анан катыша албай калдым. Эми бул сапар мен элдин алдында айта турган оюм бар да. Мен өзүмдүн биздин мамлекет, Кыргыз мамлекети кайсы багытта өнүгүш керек деген өзүмдүн көз карашым бар. Бул көз караш жөн эле көз караш эмес, анткени себеби мен ушу 20 жылдан бери өзүмдүн илимий, экономикалык изилдөөлөрүмдүн негизиндеги көз караш. Акыркы жылдарда бизде Кыргызстанда саясат үстөмдүк кылып кетти да. Ал эми биздин экономикабыз өтө артта калып калды. Ошондуктан мен эсептейм, азыркы убакта биз экономикалык жаңы реформаларга барыш керекпиз деп. Эмне үчүн мен президенттик шайлоого баратам? Анткени себеби президенттин улуттук банкка жана акча саясатына болгон таасири күчтүү болот да. Маселен, Европада же Америкада экономикага таасир берүү боюнча алардын премьер-министрлери эмес, же Американын президенти эмес, ошол Американын федералдык резервдин башчысы таасирдүү келет. Же болбосо Европада
Европалык Борбордук банкынын башчысынын таасири мол келет да. Бизде ошондо улуттук банк болуп калат да. Бизде Кыргызстанда улуттук банктын таасири мындай өтө түшүп кеткен. Не себептен? Анткени себеби биздин бүгүнкү күндөгү улуттук банк жана анын валюталык режими экономикага активдүү туура таасир берүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Ошол себептен мен президенттик шайлоого баратам. Менин негизги программамда бул улуттук банкты реформалоо. Жана ошол реформа Кыргызстанга бир 110 миллиард сомдук резервти экономикага пайдаланууга мүмкүнчүлүк түзөт. Менин негизги ушул президенттик шайлоодогу негизги программам бүгүнкү күндө бизде ушул банк системасына, микрофинансы системасына өтө карыз көбөйүп кеткен элдин карызы. Өзгөчө бул айылдарда жашаган элдер 30-40% кредит алып, ошолордун саны дагы көбөйүп кеткен. Бүгүнкү күндө могул шартта ушул кырдаалда алар төлөй албай кыйналып атат. Төлөсө дагы эптеп мал мүлкүн сатып төлөп атат да, маселен. Менин жеке пикиримде, эгерде биз ошондой, мен азыр валюталык башкаруу системасына өткөргөн жатам программамда. Эгер биз ошол системага өтсөк, Кыргызстанда бир 600-700 миң ошо банк системасына, микрофинансы системасындагы карыз болгон элдердин кредиттерин кутулсак болот да. Аларды мындай жөн эле сөз эмес бул, жанагы 100 миллиард деп айтып аткан сөз. Бир ошол 600 миң кишинин бир 300 миң сомго чейинки карыздарын кутулууга болжолдуу бир 30 миллиард сомдой акча кетет. Мен ошол резервдеги 100 миллиард акчаны банк системасы аркылуу, кайра каржылоо ыкмалары аркылуу ошону экономикага киргизейин деген программамда оюм бар. Эгер биз муну кылсак, анда бир нече жүздөгөн, миңдеген кишилер карыздарынан кутулат биринчиден. Экинчиден, ошол акча биздин экономикага кирет дагы, соода саттык, бизнес өнүгө баштайт. Демек, бюджетте дагы проблемалар болбойт да. Мен бул нерселерге убакыт келип жетти деп эсептейм. Ошондуктан Кыргызстанда олуттуу экономикалык, социалдык өзгөрүүлөр үчүн мен ушул шайлоого чыгып жатам. Эми ушул оюңузду мындай аймактарга ушул президенттик шайлоодо эл түшүнөт деп ойлойсузбу? Анткени мынакей соцсеттерде дагы сырткы карыздан кутулуу боюнча өзүңүздүн пикириңизди билдирген экенсиз. Жана алтын биздин запастарыбызды сатуу менен биз кутулуп кетсек болот дегенде, бул начар экономист экен деген да пикирлер жазылды да. Коомчулукка ушу жеткизүү, жөнөкөй тил менен жеткизип, эл ошону түшүнөт деп ойлойсузбу? Эми маселен сиздин айтканыңызга бир аз оңдой кетсем да, биздин улуттук банк өкмөттүн милдеттенмелерине жооп бербейт. Бюджетке дагы жооп бербейт. Анткени себеби бул биздин мыйзамыбызда да так аныкталган, жана эл аралык стандарттарда да ушундай улуттук банк бул өзүнчө институт. Ошондуктан биз анын резервтерин өкмөттүн милдеттенмелерине пайдаланганга толук тыюу салынган. Мен айтып жаткан нерсем бул ошол улуттук банк системасы аркылуу, каржылоо аркылуу экономикага таасир бере алат дегеним да. Эми сиздин сурооңузга мен ушул идеяны элге жеткире аламбы деген суроо турат да. Менин эми негизги максатым, эгерде мен президенттик шайлоого катышпай эле муну айтсам, албетте мага 10 жылдаган убакыт керек болмок элге жеткиргенге.
Бирок мен президенттикке койгондуктан мен айтып аткан идеяларга, программаларга мындай концентрация, элдин назарынын концентрациясы болот деген негизде мен ушул шайлоого чыгып жатам да. Ошондуктан мен ойлойм, кандайдыр бир деңгээлде, бийигирээк деңгээлде мен элге ушул программамды жеткире алам. Эгерде мен билип жатам, сезип да жатам, туюп да жатам, биз Кыргызстанда ушундай мен программамдай өзгөрүүлөргө барбасак, анда акыркы эгемендүүлүк жылдардагы болгон процесстер кайталана берет да. Мен ушул экономикада ушундай чоң секириктерге жол ачканга идеям, программам жана ушундай эксперттик потенциалым жетет. Буга чейин докторлук диссертацияларды жазып атам азыр. Ошонун бардыгында бул нерселер мындай 500 барактан жазылып бүткөн да. Аны мен социалдык барактарыман деле чыгарып атам. Эми кызыккан кишилер албетте окуп атат, билип атат. Анан аракетибизди көрөбүз. Эгерде мен ушуну элге жеткире алган болсом, анда мен өзүм канааттанган болом да. Кол мырза, бизде азыр өздөрүнүн пикирин билдирген саясий ишмерлер бар. Бири мисалы үчүн президенттик шайлоо, президенттик башкарууну алып келип туруп бизге бир бекем камчы керек деп айтса, бири болсо жок, парламенттик башкаруу туура деп эле жашашат, бирөө болсо президенттик менен өкмөт бириктирип туруп эле бир кыргызча атап коюш керек деген пикирлер бар. Ушул боюнча Максат Чаки коомдук ишмер өзүнүн оюн билдирген экен, анда ошого көңүл буруп койсок. 2021 жылы шайлай турган президентке биз кандай талаптарды коюш керек? Кандай негизи инсан бизге азыркы учурда президент болот? Мен ойлойм, бул 3 критерий коюлуш керек да. Менин жеке көз карашым бул. Биринчиси, тышкы саясатты катуу өздөштүргөн жана түшүнгөн, билген инсан. Экинчи, калың элдин катуу колдоосун, азыркы учурда колдоосун алган инсан. Жана үчүнчүсү, ички саясаттарга, бул социалдык, экономикалык бардык процесстер толугу менен өзүнө жоопкерчилик ала турган инсан. Тышкы саясат дегенде баарыбыз түшүнүп турабыз. Азыркы учурда биз коңшу өлкөлөр дейбизби, жана ошондой эле Россия, Америка, Батыш өлкөлөр, Кытай менен жана башка Түркия мамлекеттер менен карым-катнашыбызды катуу түзүү жана аларды өркүндөтүү жана жакындатуу жагынан эң негизинен бизге пайда алып келе турган жагын алып бара турган бир саясатчы азыркы учурда керек. Калың элдин колдоосу дегеним, бул азыркы учурда эгер бул президентке аттанган инсан калың элдин колдоосун албаса, анын негизи эле саясатын жүргүзүш өтө кыйын болуп калат. Мисалы алсак эле, бул кеченки жакынкы эле акыркы биздин президентибиз Жээнбеков 3% менен келген, ошол 3% бойдон калды дагы элдин эч кандай колдоосун албай, өзүнүн ички саясий салгылашуусунда чөгүп калган баарыбыз көрдүк, күбө болдук. Ал эми жоопкерчилик деген эмне? Ошондой эле буга чейин дагы Жээнбековпу же Атамбаевпу бир дагы социалдык, экономикалык процесстерге өзүнүн жоопкерчиликке эч кандай алышкан жок. Анын жыйынтыгын баарыбыз көрдүк, акыркы революция болду. Азыркы учурда тилекке каршы алардын мурас катары калган социалдык, экономикалык акыбалыбыз өтө оор дагы. Ушул келаткан президент ошонун баарына тең өзүнө толук жоопкерчилик алыш керек. Мен ойлойм, ушул 3 критерий негизги критерийлер болуш керек. Мынакей Максат мырза айтып атат, ушу жоопкерчиликти мойнуна алган, ошого жооп берем деген. Эгер бирдеке болсо, эл астында мына чыгып мени мындайча айтканда жазалагыла дегендей пикирин айтты. Сиз өзүңүз ошо элдин жоопкерчилигин мойнуңузга алганга даярсызбы? Анан аякта бир эле тармак эмес да, экономика, да башка маданият, башка тармактар, айыл чарба, ошол боюнча да токтоло кетсеңиз, ал боюнча кандай иш аракеттер, ойлор бар? Эми жоопкерчилик деп айтабыз да. Жоопкерчилик деген сөз, жооп деген уңгудан турат да. Мунун жооп деген ар бир саясатчы, ар бир мамлекеттик кызматкер өзүнүн айтканына, өзүнүн программасына жооп бере алыш керек да.
Маселен, сиз жаңы эле козгоп кеткен бизге президенттик форма керекпи же парламенттикпи дегендечи. Жеке менин пикиримде Кыргызстанга парламенттик форма ыңгайлуу. Жеке менин пикиримде бүгүнкү конституция деле мамлекетти жакшы башкарууга негиздерди түзүп койгон, принциптерди. Маселен, бүгүн биздин парламентте фракциялар эч бир кандай президенттин катышуусу жок, өкмөт түзө алат. Бүгүн биздин фракциялардын лидерлери, айрым лидерлери акыркы жылдарда өзүңүздөр байкадыңыздар да, бир дагы фракциянын лидери жоопкерчиликти алып премьер-министрликке барган жок. Ал эми классикалык демократияларда ар бир партия, ар бир фракциянын лидери ошол элдин астында программасын айтып, ошол программага жоопкерчиликти айтат да, анан парламентке баргандан кийин тийиштүү өкмөттү курат. Жоопкерчиликти фракция лидерлери же партия лидерлери өз мойнуна алып, анан өкмөттү жетектейт да. Тилекке каршы бизде тилекке каршы ушул президент деле этектеп калышты да депутаттар. Бийлик каякта болсо, ошол саясий чечим чыгаруу центри ошол жака бир кишиге барып болуп. Акыркы 10 жылдык деле карап көрсөк, президент бизде 2 президент болду. 2 президенттин өз ыйгарым укуктарынан, конституциядагы көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарынан чыгып кетти. Анткени себеби конституцияда алар эч кандай мындай өкмөттүн ишине кийлигишүүгө эч кандай эмеси жок, ыйгарым укуктары. Тескерисинче бизде президент өзүнүн тышкы саясат боюнча ыйгарым укуктарын өкмөткө бериш керек болчу да. Инициативанын бардыгын парламент өз мойнуна алыш керек болчу. Премьер-министрди шайлап, ошого бардык тышкы саясат, ички саясат дегендей бардыгын ошого бериш керек болчу да. Маселен, мисалы азыр Армениянын премьер-министри эл аралык жолугушууларда президенттер менен ошол жолугуп жүрөт да, туурабы? Бизде бул конституция деле ошого мүмкүнчүлүктөрдү берет. Бирок менин жеке пикиримде, мисалы эгерде мен жеке парламенттик башкарууга Кыргызстанда демократияга парламенттик башкаруу жарайт деп эсептейм. Ошол эле убакта ошондой акыркы эки президенттикиндей мындай кандай десек узурпация болбос үчүн президенттин дагы кээ бир мисалы улуттук коопсуздук кызматын өкмөткө өткөрүп бериш керек толугу менен. Президент тышкы саясат жүргүзүүнү толугу менен премьер-министрге өткөрүп бериш керек. Президент бул баягы саясий кризистердеги нейтралдуу фигура болуш керек деп эсептейм. Мен ушул миссияны аткарып бергенге, ушул шайлоодон кийин аткарып бергенге даярмын. Мен экономист катары Кыргызстандын экономикасына ушул акча саясаты аркылуу, улуттук банктын инструменттери аркылуу экономикага олуттуу таасир бере алам деген ишеничте. Калган бардык ыйгарым укуктарды мен ошо парламентке өткөрүп бергенге даярмын. Азыр дагы бир өзүнүн оюн билдирем деген бизде ушул активист бар. Бул Жаштар союзунун төрагасы Рустам Юсупов. Анда ошону угуп койсок. Бизге кандай президент керек? Менин оюмча бүгүн Кыргызстанга кризисный менеджер керек. Себеби дегенде бүгүн Кыргызстанда өзүңүздөргө белгилүү экономикалык кризис, социалдык кризис, саясий кризис, маданий кризис, моралдык кризис.
ошол кризистерден чыгуу жолдоруну так билген, мыкты программасы бар, жаштардан турган таза командасы бар, эски саясатчыларга, бизнеске, криминалга байланышы жок, эрктүү, намыскөй, саясатчы эмес, мекенчил, таза инсан болушу керек деп эсептеймин. Рустам Юсупов жаштар келиш керек деп атат, жана айтып кетпедикпи. Ошол башка тармактарды да айтып атат, бул дагы көптөгөн тармактар бар ар кайсы. Ошо маданият тармагын алалы. Мисалы үчүн ушул маданият тармагында кандай мындай өзгөртүү керек деп ойлойсуз да, бизде азыркы учурда маданияттын деңгээли? Маселен мен ойлойм да, кыргыздын салт санаалары, анын баягы фольклору, музыкасы, эпикалык чыгармалары, бул деген биздин мындай улуттук эң чоң дөөлөттөрүбүздүн бири да, манас. Анан мен ойлойм, маданияттын негизги функциялары ошол улуттук колоритти бүгүнкү заманбак заманда дагы даңазалап өйдө көтөрүү. Мен акыркы убактарда мындай чоң аракеттерди көрүп жатам ошо маданият кызматкерлеринин арасында. Анан кыргыздын маданиятына ушу президенттин дагы олуттуу мындай салымы болуш керек депчи. Анткени себеби башка ушул мен ойлойт элем, биз президент жана улуттук коопсуздук кызматын колго албастан ушу маданият министрлигин колго алыш керек депчи. Мен ойлойт элем, эгерде ушундай болсо, анда албетте көбүрөөк маданиятка болгон салым президент тараптан эл үчүн да бул пайдалуу болот эле депчи. Маселен, мен кыргыз элинин ушул этнографиясын, эпикалык чыгармаларын, санжыра тарыхын өзүм изилдеп жүрөм да. Анан бул жерден көп нерселерди казып алса болот да. Ошол эле чыгармаларда айтат да, илгери кыргыздар хан шайлаганда анын жанына 7 аксакалды байлап койчу экен да. Кеңешчилер. Мен ойлойт элем, Кыргызстанда ушундай президенттин алдында ушундай саясий кеңеш дейбизби, мамлекеттик кеңеш дейбизби, ошондой түзүлүш керек да. Ошол багы биздин тарыхтагы кыргыздын хандары багы 7 аксакалдын же 70 аксакалдын сөзүнөн чыкпас үчүн ошондой бекиткен да. Бийлик деген ал жаман да. Бир паста адамды өзгөртөт. 7 дуандан 7 аксакал мисалы үчүн. Мен ойлойм, Кыргызстанда учу куур эмес, багы туура айткан кеңешчилер болот депчи. Анан бизде бир чоң проблема бар да, маселен, бизде мындай эксперттик потенциалды көп колдонбойбуз. Маселен, Американын президентинин алдында Совет экономических советников деген бар да. То есть экономикалык кеңешчилери бар. Же болбосо дагы кеңешчилери бар. Анан ошолордун алдында күчтүү аппараттар бар. Ал жерге мисалы багы Нобель сыйлыгын алган окумуштуулар кирет. Анан президенттин саясаты мына ошол эмнеге таянат? Ал илимге таянган саясат жүргүзөт да. Анан бизде болсо жогорку кеңештин акыбалын көрүп атасыңар. Кандай депутаттар, кандай деңгээлдеги депутаттар келип атат. Ошолор кантип сапаттуу мыйзам чыгарышы мүмкүн? Алар эмнеге таянып чыгарышы мүмкүн? Ар бир чечим саясий болобу, экономикалык болобу чечим бул илимге таянган чечим болуш керек да. Биз деген 1 жылга эмес, 5 жылга эмес, 10-20 жылга иштей турган нерселерди жасашыбыз керек да. Анткени бул мамлекетте биз эле эмес, бизден кийин балдарыбыз жашайт да. Бизде акыркы кезде ошол нерселердин баарын унуткарып калгандайбыз да. Бир мындай жакшы адис, жакшы неме каяктан экен деген маселе. Тигил жактан, тигил уруудан, бул уруудан да анан
сиз дагы могу адамдардын түпкү ата тегин гапла группаларды дагы изилдеп жүрбөйсүзбү? Мүмкүн мындайча айтканда азыркы могу буга чейинки президенттерибиздин баарын дагы кыргыз эмес, ой бул мындай андай деп келип атпайбы? Мүмкүн бир теги күчтүү ушул жагынан бир гапла группасы аябай күчтүү бизди байыта турган бирөө керектир. Эми маселе мындай, кыргыздын баардыгынын теги күчтүү. Мен ошо кыргыздын генетикасын изилдеп жүргөн адам катары, изилдөөчү катары айта алам да. Кыргыз элинин башаты, кыргыздын биздин ата тектер дүйнөгө чоң цивилизациялык өзгөртүүлөрдү алып келген да. Эми ал эмес баягы баардыгы күлө берет, кыргыз баардыгын эле кыргыз кылып саласыңар го депчи. Маселен эми кыргыздардын биздин ата тектердин цивилизациялык мындай чоң ачылыштарды жасаган эмнеде? Коло доорунда колону чыгарды. Анан буюмдарды жасап, жарактарды жасап, темир иштетти. Анан атты үйрөттү. Булар чоң Евразиянын континентинде баягы айтат го бизде Кыргызское великодержавие 9-кылымда болгон депчи. Кыргызское великодержавие бул деген биздин эрага чейинки 7-6-кылымда болгон. Эми ал өзүнчө темада, демек ушул ал жагы да өтө таасирлүү, президенттик. Кыргыздар деген бул байыркы хандардын, байыркы аристократиянын тукумдары болот. Бизде ошолордун гендери ойнойт да каныбыздачы. Ошондуктан мен айтам да тамашалап айтам. Бүгүнкү күндө Кудай жараткан Кудай кыргыздарды бүт туш тарапка чачыратты. Билбейм, азыр бир 190го жакын мамлекет бар дүйнө жүзүндөчү. Бирок ошол мамлекеттин баарында кыргыз бар. Мен буга чейин айтып келгем, дагы бир 30-40 жыл өтөт, 50 жыл өтөт, мүмкүн 60 жыл өтөт. Эгерде Германиянын канцлери же Американын президенти кыргыз тектүү болуп калса, анда таң калбагыла депчи. Эмне себептен? Анткени кыргыздын гени өтө күчтүү. Өтө күчтүү. Мен буга терең ишенем да. Жакында эле интернетте ушул боюнча тамашалап жазып кетишпедиби? Ой бир өз үстүндө эле ак үйдү басып албай, башка ак үйлөрдүн баарын басып алганда өзүбүздүн президенттерди эле коюп койбойлубу депчи. Ушу бизге келип маяк кылып бергениңизге чоң рахмат. Буйруса астыдагы ой максаттарыңыз ишке ашсын, ийгилик каалайбыз. Ушул жаштардан келип мамлекетибиз оңолуп кетет деген чоң үмүттөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Сфера Маек долбооруна көңүл бурдуңуздар. Анда ушул боюнча өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырыңыздар. Алдыда келе жаткан эфирде биз ушул Кыргызстанга курултай институту керекпи, деги эле курултай азыркы учурда заманбап талабыбы, ошол тууралуу болмокчу. Бул тууралуу да өзүңүздөрдүн оюңуздарды калтырыңыздар. Анда келерки ушу эфирде жолукканча саламатта калыңыздар.